Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Дасторкон четиндеги университет программасынан 17 тема Айкөлдүк марттык берешендик жөнүндө сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова талас окуусу. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, биздин бүгүнкү темабызга байланыштуу айкөлдүк кичипейилдик берешендик тууралуу кыскача маалымат катары бере кетейин. Айкөлдүк бул адамдардагы улуу моралдык категория. Айкөлдүк бул адам баласынын акыл эстүү аракети, аң сезимдүү кадамы менен ишке ашырылуучу сапат болуп саналат. Ал эми кичипейилдик бул жашы кичүүлөрдү улуулардын алкоосуна татыктуу кылат. Адептүү кичипейил адамдарды калк кадырлайт. Ал эми берешендик бул марттыктын үлгүсү эмес, марттык өтө бийик касиет болуп саналат. Берешен болсоң болоорсуң, бирок марттык ар кимдин эле колунан келе бербейт. Ал эми жоомарттык бул марттыктын бүтүндөй ааламы, берешендиктин чексиз мухити. Урматтуу ата-энелер, кулак салып жакшылап угуп алыңыздар. Бул темалар али китеп бетине басыла элек. Агайдын айтып бергенин толугу менен сиздерге жеткирүүгө аракет кылам. Бул дагы өтө маанилүү темалардын бири. Дасторкон четиндеги университетте балдарга айтып, түшүндүрүп, мисал келтирип зарыл болгон темалардын бири. Анын ичинде өзгөчө жан дүйнөнүн марттыгы, берешендик жөнүндө бул темада өзгөчө маани бере турган айкөлдүк жан дүйнөнүн марттыгына бир аз токтолобуз. Айкөл бул өзүнүн жан дүйнөсүнүн пейилине марттыкты, эр жүрөктүүлүктү, кеңпейилдикти, тайманбастыкты, элдин бүт баардыгынын муктаждыктарынын каалоо тилектерин батырып, ошолорду аткарууга өз күчүн жумшаган адамдарды айкөл деп айтууга болот. Көңүлү, пейили, мүнөзү өтө кенен, көлдөй толкуп жаткан адамдарга айкөл сөзү айтылат. Айдай бийик болгон адамдарды айкөл деп дагы айтышып жүрүшөт. Мисалы, Манасты дагы айкөл деп аташат. Мына ушуларды балдарга туура түшүндүрүп, айкөлдүккө тарбиялоо зарыл. Мына ушул айкөлдүктүн өзөгү ошол кең пейилдүүлүк, жан дүйнөнүн, көз караштын, мүнөздүн кеңдигин түзөт. Ушуларды Дасторкон четинде балдарга айтып түшүндүрүү зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, агай жан дүйнөнүн марттыгы жөнүндө абдан жакшы түшүнүк берген. Ошону жакшылап кулак салып угуп алыңыздар. Жан дүйнөнүн марттыгы жөнүндө балдарга Дасторкон четинде ата-энелер түшүндүрүп, жан дүйнө марттыгы бул башка адамдарга, элге жакшылыкты каалоо, ниет кылуу, башкалардын ийгилиги үчүн, жакшы иштери үчүн сүйүнө билүү, кубана билүү, ошолорго ортоктош болуп, жардам берип, бөлүшө билүү бул жан дүйнөнүн марттыгы болуп эсептелет. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, кээде турмушта адамдар арасында жан дүйнөнүн марттыгы жетишпейт. Бирөөнүн ийгилигин, жакшылыгын көрүп, ичи таарып, бакылдык, көрө албастык кылуу бул жан дүйнөнүн марттыгы жетишпестиги, жан дүйнөнүн марттыгынын антонимдери болуп эсептелет. Андай сапаттар элдин жек көрүүсүн пайда кылат. Ошол үчүн балдарды жан дүйнөнүн марттыгына тарбиялоо зарыл. Жан дүйнөнүн марттыгынын негизгиси бул башкаларга болгон ички урматы, башкаларга жакшылыкты каалоосу болуп саналат. Жан дүйнөсү март адамдар муктаж адамдарга, кайрылгандарга, элдерге, башка адамдарга дайыма жакшы ниет, каалоо тилек менен жүрөт. Башкалардын максат ниет тилегин, ийгилигин сыйлайт. Ошолорго мүмкүн болушунча салым кошууга умтулат деп балдарга айтып, тарбиялап, үлгү көрсөтсөк дагы эң жакшы болот. Анда эмесе, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү сабакта сиздер айкөлдүк марттык тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Кийинки 83-чү сабагыбызда берешендик тууралуу маалымат беребиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.